Бүгін мен сіздерге көп чындыктарды батынып, ачыктаганыча олтурам. Андыктан көңүл буруп угуп, тыянак чыгарып алыңыздар. Учурда дээрлик ар бирибиздин бирден, болбосо 3-4төн өнөкөт ооруларыбыз бар. Жана бул аркылуу кандайдыр бир көңүл тынч эмес, кыжалатчылыкта жашап жүрөбүз. Бирок мен сіздерге эскертип койгум келет. Өнөкөт ооруларыбыз бар болсо дагы, алар көп болсо дагы, алар бизге ишмердүүлүгүбүзгө, узак өмүр сүрүшүбүзгө эч кандай тоскоолдук жаратпайт. Эгерим эле ал рак болбосо, же болбосо сироз, ушул сыяктуу оорулар эле болбосо, ал калган бардык ооруларды жеңип, активдүү жашап жүрө мүмкүнчүлүгүбүз өтө көп. Бул үчүн өтө көп сунуштарды айтса болот. Мен сіздерге эң жөнөкөй 4 сунушту айтам. Алар дагы өтө маанилүүлөрдүн катарына кирет. Аларды аткарып турганы аракет кылыңыздар. Демек, эң алгачкы сунушум бул көңүл буруу деп аталат. Демек, күнүнө 1 мүнөт болсо дагы ден соолукка көңүл буруп коюу керек. 1 мүнөттүн ичинде сиз көнүгүү жасашыңыз ыктымал. Алма жешиңиз мүмкүн. Мисалы, бир күн алма жесеңиз, ошол нерсени жуманын ичинде 3 жолу же 4 жолу кайталап койсоңуз, жана бул адатты 1 ай катары менен аткарчу болсоңуз, сөзсүз түрдө жакшы бир натыйжа ден соолугуңузда байкалат. Бул мисал катары эле айтылды. Сиз өзүңүздүн каалооңузга туура келген кандайдыр бир мисалды тандап алсаңыз болот. 1 мүнөт дедим, бирок эми сиз көбүрөөк, эми ден соолук болгондон кийин ага 5 мүнөт болсо дагы албетте ажыратасыз деп ойлойм. Кийинки сунушум эмгек деп аталат. Кара күч менен иштөө. Эмне үчүн? Учурда өтө көп адамдар стрессте жашап жүрүшөт. Кыжалатчылык, шашылыш, ушул сыяктуу. Мунун бардыгы стресс гормондорун бөлүп чыгарып, ден соолукка сөзсүз түрдө терс таасирин тийгизет. Студент убакта бизге ошол ооруну чакыра турган көп белгилердин арасында ар дайым стрессти кошчу. Мен таң калчумун, стресс ушунчалык коркунучтуу нерсеби деп. Албетте, өзүм көп изилдөөлөрдү көргөндөн кийин, иштегенден кийин, чындыгында эле стресс өтө чоң зыян алып келерин билдим, жана стрессти эмгек аркылуу дагы жеңсе болоруна ынандым. Андыктан күнүнө 1 саат болсо дагы кара күч менен иштесеңиз, сөзсүз түрдө ден соолукка өтө чоң пайда келтирген болосуз. Эч кур дегенде жумасына 2 саат болсо дагы кара күч менен кандайдыр бир иш аракет жасап коюңуз. Ошондо ополтоодой пайда келтиресиз. Кийинки сунушум табигый азыктар. Албетте, күндөлүк турмушта кез келген бардык нерсени жешке туура келет ачка болгондо. Ошондой болсо дагы үйүңүзгө табигый азыктарды, мисалы лимон деп коеюн. Бул табигый азык. Селдерей дейли, же укроп. Булар бардыгы табигый азыктар. Бал мисалы. Ушул сыяктуу нерселерди үйгө барганда, базарга барганда сөзсүз эле керектүү нерселерди сатып ала бербей, ушундай керек табигый азыктарды ала барып, бир жолу үйгө аптека ачып койсоңуз дагы жакшы болот деп сунуштагам. Ушул нерсени дагы айтып өтөм. Ушундай пайдалуу нерселерди кошо бериңиз. Жана аларды колдонуп жүрүңүз. Ошондо ден соолукка өтө чоң пайда келтиресиз. Тамагыңызды жегенден кийин эле же ошого кошуп эле бир аздан кошуп жей бериш керек. Сөзсүз түрдө пайдасы болот. Анан кийинки сунушум УЗИ анализ. Демек, биз билбейбиз, кээде оору байкатпай эле өзүнүн көрсөтүп коет дагы, көп убакыттан кийин гана оору күчөп калганда гана билебиз. Ошондуктан УЗИге 1 жылда 1 жолу ички органдарыңызды тарттырып койсоңуз өтө жакшы болот. Щитовидный железадан баштап, калкан сымал безден баштап, ошол сидик бөлүп чыгаруу органдарыбызга чейин. Ашып кетсе 1,5 миң сом болот. 1 жылда өзүңүз үчүн 1,5 миң короттуу, бул андай эле чоң сумма эмес. Ал жерде сизге хронический холецистит, хронический пиелонефрит, жана дагы хронический дагы кандай бар эле. Ушундай диагноздорду коет. Ага кыжалат болбоңуз. Себеби
Бул өтө чоң өзгөрүү эмес. Себеби сиз өзүңүздү жакшы эле сезип атасыз, дене табыңыз көтөрүлүп аткан жок, жөн эле өзүңүздү текшертип коеюн дедиңиз. Бул учурда ушундай диагноздор коюлса дагы кыжаалат болбой эле коюңуз. Бул сизди ошону менен ооруп калдыңыз дегенди билдирбейт. Бул бир гана жол. Эми УЗИнин негизги максат катары мен мындай түшүнөм, ошол органдын кандайдыр бир өзгөрүү жокпу, чоңоюп кичинейбедиби, же болбосо структуралык жактан көп өзгөрүү жокпу. Кандайдыр бир хронический деп диагноз койгон болсо, мисалы хронический холецистит деп атпаймынбы, ушундай диагноз койгон болсо сиз кыжаалат болбоңуз. Муну оору катары эсептебей эле койсоңуз дагы болот. Болгону ошону текшертип туруу гана керек болот. Анан дагы зарыл болгон анализди текшертип коюңуз 3-4. Ага кандын анализи, общий анализ крови деп коет. Сидиктин анализи, общий анализ мочи деп коет. Анан дагы боордун анализин тапшырып коюң, бөйрөктүн анализин тапшырып коюң. Алардын дагы эң негизгилерин: креатинин бөйрөктүкүнөн, ALT, AST, общий белок, общий билирубин. Ушуларды тапшырып коюу жетиштүү болот. Анан дагы бир анализ бар, каныңыздагы глюкозанын өлчөмүн текшертип койсоңуз болот. Ушуларды топтогондо дагы баасы ашып кетсе 1,5 миң сом болот. УЗИники кошулуп 3 миң болду. Булардын бардык анализди топтойсуз дагы, УЗИни кошуп туруп, өзүңүздүн аймагыңыздагы терапевт врачка алып барсаңыз, сизге туура кеңешин айтат жана аны менен андан ары зарыл болсо кээ бир дары-дармекти алып алышыңыз мүмкүн. Бир жылда бир жолу үй бүлөңүздүн ар бир мүчөсүнө, мисалы атаңызды жазында, апаңызды күзүндө, аялыңызды кышында, өзүңүзгө кезек жетпей калдыбы? Ушинтип кыска ушундай аралыкта бирден үй бүлө мүчөсүн текшертип туруу керек дарыгерге көрсөтүп. Ошондо өтө чоң жетишкендик болот деп ойлойм. Анан дагы эң акыркы сунушум ишенбейм деген сунуш. Демек, кимге ишенбеш керек? Биринчи ишенбей тургандарыңыз бул биодобавкаларды саткан компанияларга. Алар акчаңызды алат биринчиден, өтө көп акча алат. Минимальный 500 болбосо 1000, андан дагы көп акчаларыңызды алат. Анан дагы сизге бизнес сунуштайт. Бул аркылуу сиз өзүңүздүн эле эмес, башка тааныштарыңыздын да акчасын коротосуз. Балким ден соолукка кандайдыр пайдасы тиер, бирок өтө чоң эмес. Тастыкталбаган эч кандай пайдалуу тиянагы жок нерселер. Аларга ишенбең. Анан дагы эми баары эле билип калды, бакшыларга, ушу сыяктуу адамдарга деле барыштын кереги жок. Анан дагы интернетте дагы толтура материалдар бар. Мисалы, мен деле өтө көп видео материалдарды чыгарып атам. Мисалы, кайсы бир азыкты айтам дагы, чеснокду айтып калам кээде. Мисалы, чесноктун пайдалуу касиеттери деп туруп, аны кан басымды төмөндөтөт, вирусту жок кылат, микробду жок кылат, грибокту жок кылат деп айтып атам. Албетте туура ушундай касиеттери бар, бирок толугу менен эмес. Сизде ушул көйгөйлөр бар болсо, аны жеңүүгө жардам берет, бирок сиздеги көйгөйдү толугу менен жок кылып жибере албайт. Ушуну айткым келет. Андыктан ошол нерселерди колдонуңуз, табигый нерселер болуп атат. Бирок сизде оору бар болсо, дарыгер менен кеңешип, анын айтканын аткарыңыз. Анан кошумча муну дагы кылып койсоңуз зыяны болбойт. Анан ошол мен эле эмес, мен сыяктуу видео материал чыгаргандар өтө көп. Алардын баарына ишене бербеңиз. Мисалы, бир нерсени айтат дагы, ушул нерсе сиздеги ооруну жок кылып жиберет деши мүмкүн. Ушул сөзгө эч качан ишенбеңиз. Толугу менен жок кылып жибере турган мүмкүнчүлүгү бар нерсени табияттан табуу өтө кыйын. Болгону ал ошол ооруну, сиздеги көйгөйдү жеңгенге жардам берет. Бүгүнчө ушул. Бир аз убакыттан кийин, мисалы, бүгүн уктуңузбу, ушуну 2-3 күндөн дагы бир угуп койсоңуз өтө жакшы болот. Ал үчүн видеону сохранить кылып коюш керек. Анткени өтө көп ой толгоолор айтылды деп ойлойм. Ушул азырча.